Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дегендеги риваят кылынат. Эмне дептир пайгамбарыбыз? Кала хаслатани ла шей'a афдалу минхума. Эки нерсе бар, эки өзгөчөлүк бар. Дүйнөдө андан абзелдүү, андан жакшы эч нерсе жок. Ичине материалдыкты кошсоңор болот. Материалдык болсун, руханий айырмасы жок, эмне болсо болсун. Эки нерсе бар деп атат. Эки нерсе бар, андан да маанилүү, андан да абзелдүү, андан да кымбаттуу, андан да баалуу эч нерсе жок дейт пайгамбарыбыз. Эмне ол? Биринчиси ал-иману биллахи, Алла Таалага иман. Жүрөгүбүздөгү Алла Таалага болгон иман. Бул биринчиси. Имандан да жакшы бир нерсе бар бул дүйнөдө? Эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Себеби эмнеге имандан бул дүйнөдө артык эч нерсе жок? Себеби бул иман түбөлүктүү болгон жашооңду эмне кылат? Гүлдөтүп коет. Бул иманың сен эмне кылат? Бейишке алып барат. Бейишке кирүүгө болгон бир билет болуп эсептелет. Бул биринчиси. Экинчи ван-наф'у лил-муслимина. Мусулмандарга ар кандай пайда алып келүү. Мындан да артык нерсе жок. Мусулмандарга ар кандай пайда алып келүү. Ван-наф'у лил-муслимина. Сурашың мүмкүн, эмнеге мусулмандарга башкаларга эмес? Бул жерде башкаларга зыян берсең бере бер, мусулмандарга пайда алып келишти маанисинде эмес. Пайдадан пайдалануу. Башкача айтканда, өзүнө карата пайдага укуктуу болгон башында мусулман дейт. Мусулман турат дейт. Ар кандай адамдар алдыңда. Бир мусулман бар, бир христиан бар, бир яхуди бар, башкасы бар. Алардын арасында мен бир мусулман катары эң биринчи ирет кимге пайда алып келиш керекмин? Жардам берсем эң биринчи ирет кимге жардам бериш керекмин? Биринчи кимге? Мусулманга. Мусулмандан калган болсо башкага. Ошон үчүн бул хадисте айтат да: ан-наф'у лил-муслимина. Мусулмандарга болгон пайдадан бул жашоодо артык эч нерсе жок. Эки нерсе бар. Ла афдала, андан да абзелдүүрөөк эч нерсе жок. Минхума ал-иману билла, Алла Таалага иман келтирүү, ва наф'у лил-муслимин, жана мусулмандарга пайдалуу болуу дейт.